Assalamu alaikum agayın. Kayradan efiribizdi başlayız. Avtorduk beribizdi. Mana o adegende bir göz kuvantkan, kulak kuvantkan degen görünüşlerden ayta ketsem. Yakında şu internet barakçasından gördüm. UKMK'nın jetekçisi Kamçыбек Ташиев kaysi bir Kırgızça iş жүргүзгөн Орус улутундагы блогер жигитти ошол калпак кийгизип башына колуна камчы берип сыйлап атат. Ошол кыргыз тилин кадырын көтөргөн үчүн. Эне тилибиздин кадырын көтөргөн үчүн. Мен абдан кубандым. Мынабу биз тил деп эле сайрап атабыз. Жазганыбыз көп, сайраганыбыз көп, айтканыбыз көп, а иш жүзүндө аны ишке ашыруунун рычагтары, механизмдерин, орусча айтканда подходун, форма подачасын ошол төтө жолун таппай кыйналабыз да. Айтып эле атабыз, бирок аткарылбай атат көп. Мына Камчыбек мырзанын ошол жасап койгон бир эле кадрын көрдүм, абдан таасирдүү. Мына биздин жетекчилер ушундай эне тилибизди колдоп турса, ушинтип турса, анан калганы өзүнүн эле ордуна келет. Өткөндө Камчыбек Ташиевдин дагы бир мачество деген балекет чыкпады. Ошол боюнча дагы мен каршымын деген бир ооз сөзү дагы менин мага кайрат берди маселен. Жаран катары. Көрдүңүзбү? Ай, кыргыздар, бул мачество деген балекетти токтотуш керек. Ансызда кыргыз дүйнөдөгү аял затын энесин сыйлаган уникалдуу сейрек элдердин бирине кирет. Мына макал лакаптарыбызды, накыл сөздөрүбүздү эле алчы. Эне тил дейт. Эмне үчүн ата тил дебейт? Жер эне дейт. Жер ата дебейт. Албетте ата журт, ата мекен дейт. Мунун мааниси эмне? Жер эне деген ошол энедей өстүрөт, өнүктүрөт, düşүн берет деген сөз. Энедей жердей көтөрүмдүү деген сөз. Баарына даяр деген сөз. Жердей. Алпештейт деген сөз. Ал эми ата журт, ата мекен деген ал коргоочу коргон, ата журтту коргой турган адамды айтып атат, ата деп. Мына жөнөкөй тил менен айтканда ушундай. Мына ошол Камчыбек мырзанын жанагыдай жасап аткан иштери мына тилге мынандай эле бир ооз сөзү мени таасирлентти. Эмне үчүн берки извино министрлер колдобойт муну? Мен ошого таң калам да, көп министрлер аралашып барып жүрөм жанагы тил боюнча конференцияларга. Иши жок экен мамлекет. Россия империясы бүгүн экинин бири болуп турган дүйнөдө тирешип НАТО, Америка менен. Россиянын тышкы иштер министри биздин кенедей мамлекетибиздин конституциялык тилин кайра кабыл алып атканда реакция берип атат. Ошого президент татыктуу, сабырдуу, маданий жооп берип атат. Жооп берди, андан кийин сөз болгон жок. Демек, аларды ынанды. Эмне үчүн министрлер колдобойт? Мэр колдобойт муну. Бул саботажбы эмне? Камчыбек Ташиевдин азыркы аракеттерин мына тилге болгон, жанагы наркыбызга болгон бир ооз эле маселени кандай кыска ордуна коюп атат. Эмне үчүн колдобойт бияк? Колдош керек да, ойгонуш керек, маңкурт болуп жата бербей. Ал дейли, анан кийин дагы бир сүйүнүчтүү маселени айтайын дедим. Мына сүйүнүчтүү маселе мен үчүн да эми. Анан баягы адабияттын көрмандары, анан ал кишини жакындан билгендер, жалпы коомчулук ошолорго бир айтып куттуктап коерум. Биздин устатыбыз, агайыбыз, адабияттын Чапаева, мен ошентип тамашалайм бул киши. Абдыган Эркебаев 70 жашка чыгыптыр, академик байкебиз. Ошол кишини куттуктайм чын жүрөктөн. Ылайым ден соолукта болуп, узун өмүр, үй бүлөсү менен бактылуу жана бакубат жашоо каалаймын. Анан эми кыска айтканда Абдыган аке мына 2-3 курстарды эле баштаган бул киши өзүнүн окутуучулары, мугалимдери
Ошол мисалы үчүн Качкынбай Артыкбаев аба кезде айланайын дөш аларда. Бобулов, Салижан Жигитов, Камбаралы Бобулов, Кеңешбек Асаналиев деген чоң адабиятчылардын чөйрөсүндө бул киши жана тикенектей сайылып, ошолордун кээ бирлерине каяш айтып, өзүнүн адабий көрөнгөсүн мектепте эле түптөлгөн экен. Анан ошолорго оригиналдуу ойлорун, жанагы кыйшык кеткенде түзөтүүлөрүн айтып чыккан киши. Ошол кезде макталып популярдуу болуп турган повесть чыгармаларды сындаган киши. Анан баарыбыз жаздыбызга жазган окуучубуз, айрыкча мен окуучумун. Анан кийин бизге ориентир болду. Андан кийин Кишмер деген кыскача айтканда эмне болду? Депутат болуп келди баягы легендарлуу деп. Анда дагы ошо депутаттардын жаңычыл тобунун көч башында жүрдү. Андан кийин басма сөз министри болду. Мында дагы эң сонун проектилерди мындай пландарды ишке ашырып атканда андан дагы жогорулатып кетти окшойт. Биссе болуп кетти, өкмөттүн орун басары болуп, башчысынын орун басары. Анан спикер болду, Ош областынын губернатору болду. Кай жерде жүрбөсүн жакшы, артынан сөз илештирбей жакшы иштеди. Анан дагы мени айрыкча кубандырган бул кишинин ошол адамдык сапаты. Биринчи ошол Акаев учурундагы 15 жылдагы Акаевдин бүлгүнү деп айтам мен. Дайыма тарыхта калды, таланып тонолгон деп айтайын баса. Тоношкон. Ошол бойнядан орусча айтканда этек жеңин булгабай чыккан саналуу саясатчылардын, саналуу чиновниктердин бири Абдыганы Эркебаев. Бул бир. Экинчи, мына Алайда өзү жетим өскөн экен бул киши. Алайга үй салыптыр кийин айылына. Ошол үйдү кийин эми балдарым бул шаарда чоңоюп калды, айылга барабы барбайбы деп ошол үйүн бала бакчага өткөрүп берген Эрдиге. Эрдик. Азыр ушул мен көчө жакында бир кишини көрдүм. Айланайын үйүндө эмне гана жок короо жайында. Ол жыйнай бериптир илгерки. Анан күлдүм, байке, бул кыргыз көчмөн эле мындай оокат жыйначу эмес эле, сиз каяктан десем, тукумуңуз эмне деп отурукташкан элдерденби деп тамашаласам, таарынат мага. Эми орусча айтканда хламдарды жыйнай берген кишилер бар да, ыра көрбөйт башкага. Тууганына да ыра көрбөйт да. Бир тууганына ыра көрбөгөн кишилерди көрдүм мен. Жыйнай эле берет. Оокаттап элечи. Абдыган эке бул жагынан мырзалык кыргыздын наркын улап ошол айылына берди. Жалгыз үйүн айылдагы. Бул Эрдик. Абдыган акеге өмүр, бекемден соолук, бакубат жашоо каалаймын. Бар болсун ушундай акелерибиз. Эми негизги темабызга келсек, мына күндө туусам күндө жок, айда туусам айда жок деп арман кылган чымчыктай, мына күндө көрөсүң, иренжийсиң. Акыр-чикир шаар арылталбай койду. Азыркы мэр арылталбай койду, арылталбай окшойт. Транспорт баягыдай 1000 автобус келет деди эле, дайын жок. Эл мына ысыкта элдин убалынан коркпойт экен. Элдин убалынан Абдыкадыров коркпойт экен. Мен корком, басып жүрүп. Ал эми борбор кала, жалгыз көзгө басар борбор кала бүгүн акыр-чикирден ыйлап турат. Дагы эмне керек? Сөз. Кандай образ керек Эмил Доско? Колдон келбесе бериш керек да. Президент уят кылбай. Уят кылбай эмес, а кишини жаманатты кылбай. Жаманатты болуп атат. Борборду, эми Астананы, Ташкентти, Ашкабадты, Душанбени кой. Алматыга барсаң, уяласың. Башың жерге кирет. Намыстанасың, ичиң өрттөнүп. Ал борбордун кебетеси бул. Эмне сыйкыры бар, эмне күчү бар, бул орунду кармап турган. Түшүнбөйм. Андан кийинки кечөө мамлекеттик катчы сүйлөгөн бир берүүнү көрүп калдым. А киши монолог катары сүйлөптүр өзү. Мына мендей сүйлөгөндөй сүйлөп атат. Менин милдетим эртеден кечке сүйлөп туруу дейт мамлекеттик катчы. Болуптур дейле. 2-3 эле кызматкерим бар. Мен эмне кылам деп алакан жаят. Ай, урматтуу Касманбетов мырза, сиз кыла турган иш абдан көп. Абдан көп. Рычагыңыз да бар колуңузда. Сиз 3-4-чү орусча айтканда лисос
мамлекеттик бийликтин. Оң колуңуз мамлекет тил комиссиясы болуу керек. Бир басып келгениңизди көрө элекмин. Кечеги тил боюнча конституциялык жаңы мыйзам кабыл алынса үн катканыңызды көргөн жокмун. Ошол кызуу талаш тартышта турганда, кооптуу болуп атканда, кабыл алабы депутаттар, кабыл албайбы деп турганда. Москвадан тиги старший брат сүйлөп атканда президент жооп берип атат. Мен салыштыруу иретинде айтып атам. Дүйнөлүк эки державанын бири болсо Россия. Ошонун тышкы иштер министри Лавров мырза сүйлөп атса, биздин кенедей мамлекеттик тил мыйзамына протест жасагандай сүйлөп атса, унчукпайт. Тышкы иштер министри да унчукпайт. Мамлекеттик катчысы да унчукпайт. Бул силердин жаныңар таттуу. Президент жооп берип атат. Маданияттуу, сабырдуу жооп берди ал киши. Андан кийин жооп болгон жокко. Эмне болду? Алар да түшүндү президенттин сөзүн. Ушуну ким айтыш керек эле биринчи? Мамлекеттик катчы айтыш керек эле. Анан сизде эмне деген ырчактар турат? Маданият министрлиги, элге билим берүү министрлиги, ден соолук министрлиги, койчу социалдык министрликтер баары сиздин ошол мындай айтканда чоролоруңуз болуу керек. Алып адистерди жолго чыгуу керек. Жолго чыгуу керек, сапарда жүрүү керек дайыма. Көрдүңүзбү? Иш деген чачтан көп сиз жасай турган. Алакан жайып отурасыз. Алакан жайып отурасыз. Менин ишим эртеден кечке сүйлөө. Сүйлөй бериңиз. Мен да сүйлөй берейин. Ушинтип отура берели. Анан да бир маселени айтып кетпесе болбос эми. Мынабу пансионаттар жөнүндө катуу талкуу жүрүп атат интернетте. Мен да пикиримди сурашат. Мен оюма койсо бербейт элем, туугандар. Бербейт элем. Кыл да бербейт элем. Бүгүн Кыргыз мамлекети өтө кооптуу акыбалда жашап турат. Окугула, дүйнөдөгү Кытайга карызын төлөй албай турган абалда турган кооптуу 5 мамлекеттин бирөө Кыргызстан. 4-төө Африка мамлекеттери. Мына интернетте турат. Атамбаев илип салган бизди. Илип койгон. Анан кийин мына Казакстанда биздин деле кой кашарларыбыз толтура болчу сарайларыбыз. Кана Казакстан бизге бергени? Кенесарайда жайнаган сарайлар бар болчу Союздун убагында. Көргөн мен кыдырып. Жерлери бар болчу. Кана Казакстан берген, алып койгон баарын. Өзбекстанда деле чегинде болсо керек. Кийин алар бизге аратыш болуп өтүп кетти го, көп жерлер ошо боюнча кесилип калды. Мына Аксалабыкка барганда мен жакында барып келдим, ичим күйөт. Аратыш болуп кирип кеткен. Зымдын ар жагы гүлдөп турат, бер жагы босоруп, курап турат. Анан дагы берип атабыз. Акаевтан баштап берип эле келатабыз. Берип эле келатабыз, берип эле келатабыз. Алган бирдеме барбы бизде? Ала алабызбы биз? Өзбек достордун бир жакшы мага айтып берди эле. Алалы алдырмайлы. Алалы алдырмайды деген, алдырмайлы дейт. Алдырмайды, мен туура айтып атамбы? Алдырбайлы дейт. Алалы алдырбайлы деген принциби бар алардын. Исламжан аке Каримов айткандай, өзү айткан, өзбек эли өз туулган эле Рынокко туулат. Соодагер деген сөз. Алар тешик болсо эле сооданы жүргүзүп кетет. Бир эле эшик болсо эле кирип эле сооданы жүргүзүп кетет. Соодагер эл туубаса. Исламжан Каримов айткан аны. Кезинде. Бүгүн ата-бабаларыбыз таштап кеткен кайран асыл жерди кертип соода кылып атабыз. Соода кылып атасыңбы, подарка кылып атасыңбы, белек кылып атасыңбы, мен кайдан билейин. Бирок факты турбайбы? 49 жыл деген эки адамдын өмүрү, эки муундун өмүрүнө кирет. Аны иштетсе карызды 40 миллион долларды мо кыргыз байлар төлөп коет, мо Салымбекке окшогон байлар берсе, ишеним көрсөтсө төлөп кое турган байлар жокпу бизде? Бар да. Кайран келген экен бир кезде. Мен уккам 90 канчанчы жылы Япон фирмалары келген бизге, компаниялары. Ысык көлдү бергиле деп, ижарага. Бүт чекесин пансионаттарды дүйнөлүк деңгээлге келтиребиз, электричка салабыз деген ал эмес.
Анан бизде эмне болгон? Шапка сураган. Ошо менен алар басып кеткен экен. Алар теңме-тең пайдасын теңме-тең көрөбүз, баланча жылга деп сураган, жылын так билбейм. Алар кетип калган ошо менен. Мына ушундайларга берсе болор эле. Коңшу мына ушул Абдыкадыров Эмил мырза bir Кытай ишкер аял менен ат башыга логистикалык борбор салабыз дегенде мен кан какшап каршы болгом. Мен тарыхты билген үчүн каршы болгом. Эси бар мамлекет эч качан чек арага коңшу мамлекеттин компаниясына менен биргеликте бирдеме салбайт. Коңшу деген ал эртең аттап кирет. Я агып кирет. Салса орто жерге салат, башка жерге, алыс жерге салат. Кыргызда бекер сөз айтылган эмес. Жакынкы туугандан, жакынкы коңшудан алыскы тууган деген. Кыргыздын асыл сөзү бул. Бул тарыхы жан кейиткен сөзү бул керек болсо. Жан ачыгандан чыккан. Турбаев алыскы жакшы туугандар. Туркия турат, Мажарстан турат, Венгрия. Экөө тең мыкты мамлекет. Ал ошондон сура, ошолорго берсе болот. Алыста турат алар. Алар эртең агып келбейт. Тет якта алардын мыкты жерлери бар өзүнүн. Бизге көз артпайт. Аларга өзү жетиштүү. Мына ошолорду аңдап изилдеп туруп бериш керек эле. Бүгүн барып венгрлерге баса жакында президент барат экен Венгрияга. Мына президенттен мен кайрылып сурар элем. Мына эртең бусулуп кала турган илгери Бакиевдин убагында разовый олимпийский оюнга чыккан автобусторун алып келген жанагы ошо кездеги мэр. Кийин Бакиев ата дей койду го. Фамилиясын атын унутуп атам. Нарындык иним. Ошол разовый автобустарды алып келди. Шалдырап эмне болду айланайын. Бат эле тамтыгы чыгып, консерва калай автобустар деп жазгам кезинде. Азыркы автобустор деле мен айдоочулардан сурайм. Андай бышык эмес. Сырты жакшы, анан бышык эмес. Кезинде Советтер Союзунун убагында Венгриянын Икарус автобустары келчү. Ушундай комфорт. Азыр да чыгарат алар. Мына ошол жактан сураса болор эле. Мына алардан жардам сураса берет венгрлер, мажарлар, туугандар, түү бир элбиз. Эмне деген премьер-министр келип, Жээнбековдун убагында мына көчмөндөр оюндарынын аягына чейин туруп берди. Баары кетип калды, ошол киши аягына чейин турган. Боордош да. Боордоштун да боордошу бар. Кечээкү bir кылымда чүйдү талашып 3 жолу чапкан казак боордошум бар. Кечээкү 2 жолу Ошто коогалаң чыгарган өзбек боордошум бар. Боордошду да билиш керек да. Ким боордош? Ким коогалуу боордош? Ким чын дилден боордош? Аңдап билүү керек эле. Оруста боордош эмес, достук, дос, ишенимдүү старший брат дейли, илгерки тил менен айтканда. Бирок ата-бабабыз айткан айбал таңды байлана жүр деген. Эң туура мына азырда ошондой мамилени ата-бабабыз коюп кеткен. Өзбекке да айткан, казакка да айткан, башкасына да айткан. Түркияга барсаң, кыргыз ата дейт илимпосттору түрктөрдүн. Казак айтабы? Кыргыз ага деп да айтпайт казак. Түштөн жол талашып эле атаандашып турат казак бауырум. Өзбек эч качан айтпайт кыргыз агам же атам деп айтпайт. Түркия айтып атпайбы? Кыргыз атам деп. Чын дилден айтып атат, тарыхка таянып айтып атат. Мажарстан айтып атат. Биз уш жерден кеткенбиз, биздин нака боорубуз кыргыздар деп атат. Ошон үчүн коңшунун да коңшусу экенин, ким экенин аңдап түйүш керек бияка. Эртеңки урпак үчүн. Бүгүнкү кызыкчылык кыргыз айтып атпайбы? Бүгүнкү куйрукта, эртеңки куйруктан бүгүнкү өпкө деген. Эмне үчүн өпкө? Бүгүн өпкө жеп өлбөй эле туралы деп атат. Эртең куйрук келет дейт. Эртең жакшы турмуш келет деген сөз бар. Бүгүнкү өпкө, эртеңки куйрук делеңсей бербей деп атат. Бүгүн өпкө болсо да жеп туралы, бирок таза туралы, коопсуз туралы туугандар. Аман бололу, ден соолукта бололу.